Эми ошол Азаттык партиясы жөнүндө сөз кылайлычы. Ушул Азаттык партиясы өлкөдөгү кризистик кырдаалдан чыгуунун кандай жолун сунуштайт элеңиздер? Эми эң негизгиси жөнөкөй гана анализде бүгүнкү күндө биздин керектелүүчү жашоо турмушубузда бардык товарлардын ошол коомдо колдонуп аткан нерселердин көпчүлүгү дээрлик 80-90% импорт болуп калды. Мына сиз экөөбүздүн кийинген кийимибиз, ичкен суубуздун көпчүлүгү да качан импорт пайда болот? Качан ички экономикада ошол товарлар чыкпай калганда, ошол өндүрүштөр болбой калганда биз импортко алып келгенге аргасыз болобуз. Жакын аралыктагы мамлекеттерден, чет өлкөлөрдөн жана башка. Эгерде импорт көбөйө берген менен бизден эчтеке чыкпаса, биз валюта таба албай калабыз да. Биз өзүбүз гана колдонбоштон аны экспортко да жөнөтүшүбүз керек да. Бүгүн биздин кийген калпагыбыз, чапаныбыз, масы калашыбыз көпчүлүк ушулардан башкасынын бардыгы импорт болуп калды. Ошон үчүн биз ар бир тармакты жок дегенде тамак ашты, этти алайлы, ошол өсүмдүктөрдү алайлы, өсүмдүк майын жана башканы, кийим тигүүдө ушулардын бардыгы өзүбүздүн өндүрүштү коргоп, ошонун баркын көтөрүш үчүн биз четтен келгендерге ошо бизден чыгып аткандар нерсенин бардыгына пошлинасын көбөйтүшүбүз керек. Бизге алып келгенге мындай невыгодно болуп калыш үчүн. Анан четке чыгарганда өзүбүздөн ашып ташканда, четке чыгарганда ошондо бизге көбүрөөк валюта келет. Биз бүгүн экономикабызды кантип сактап келатабыз? Эң негизгиси биздин 1 миллиондон ашык мигранттардын чет өлкөдө иштеп жүрүп, жыл сайын бизге жөнөткөн 2 миллиарддан 4 миллиард долларга чейин жөнөткөндүн негизинде биз экономикабызды, акчабыздын анын баалуулугун сактап келе атабыз да. Бул ачуу чындык, ачуу чындык. Мына жөнөкөй эле нерсени айтайын. 30 жылда биз жол куруу тармагына 2 миллиарддан ашык доллар карыз алыппыз. Бирок ошол жолдордун бардыгын ошол биздин кесипкөйлөрдү билбегендигинен, мамлекетчил болбогондуктан биз бардыгына чет өлкөдөн келген фирмалардын бардыгы, Иран компаниясы болобу, Турциянын компаниясы болобу, жана башка мамлекеттердин компаниялары келип, бизге 2 миллиард долларлык жолду курду дагы, алар тапкан акчасын өзүнүн мамлекетине алып келди, салыкты өзүнө төлөдү, өздөрүнөн жумушчуларды алып келип иштетти. Эгерде биз башынан принципиалдуу туруп, жок, биздин жол куручу ишканалар ушуну курат дегенде, бүгүн биздин жол курган ишканалардын бардыгы бутуна туруп калмак. Буга жөнөкөй эле мисалы бүгүн Каракол балыкчы шаарын биздин 2 компания куруп атат. Аны көрө албастан дагы ар кандай сөздөр айтылып атат. Бирок ошолор эртең байыса биздин ички жолду куруп, салык да бул жакта калат, техникасы да жакшы болот. Андан тышкары алардын тышкырыдакы чыгып жол курганга мүмкүнчүлүгү пайда болот. Туурабы? Экинчи, мына көмүр маселеси боюнча жылда 30 жылдан бери биз Казакстандан 1 миллион тоннадан ашык теске көмүр сатып алабыз. Да, мен түшүнөм, башында союз таркап, талкаланып, муну жасай албай калдык. 5 жыл өтсүн, 6 жыл. Андан кийин биз теске алып келгенде ошол эле кара кечеден, таш көмүрдөн кайсы жерде кен чыкса, мин куштан алып келип, өзүбүздүкүн алып келип жаксак болобу эле? Аны кымбатыраак, тендери жок эле кымбатыраак алсак деле болот да. Себеби бизде калып атат акча, жумушчу орду пайда болуп атат. Ошол көмүр казгандарда мүмкүнчүлүк пайда болуп атат техника алганда. Аны именно ошол кышты күтпөй, тест айтыш керек. Жаздан баштап ушуларга төлөгүлө, контрактты түзгүлө, тендери жок. Ошол кара кечеге эле 100%. Кара кече менен келишим түзүп, акчаны которуп бергиле десек болот да. Себептен ошол акчаны алып, булар күзгө чейин даярданып, көмүрдү казып, алып келип түшүрүп коймок. Андан тышкары жумушчу орду, салык өзүбүзгө түшмөк. И плюс эң негизгиси булардын жаңы техника алганга мүмкүнчүлүк пайда болмок. Биз ушундай нерселерди мамлекеттик деңгээлде чечишибиз керек. Сырттан кайсы финансы институттардан карыз албайлы жол куруш үчүн, ошол тест жана башка албайлы, только кыргызстандык өндүрүшчүлөр гана курат деген принципиалдуу маселени ишке киргизсек, булардын баары да бутуна туруп кетет да.